Улут тарыхы, улут маданияты дегеле, улут баалуулуктары бул ар бир элдин өзүнүн баа жеткес байлыгы болуп эсептелет эмеспи? Кылым карыткан кыргыз элинин көрөңгөсү көнөрбөй, ата-бабаларыбыздан калган мурастар муундан муунга, урпактан урпакка уланып келет. Албетте алда болсо колунан көрүү төгүлгөн чебер усталардын көмөгү аркылуу десек да жаңылышпайбыз. Мына ушундай уникалдуу өнөр ээлерин чагылдырган көрөңгө көрсөтүүсү назарыңыздарда, арбаңыздар. Үч пуро, жалгыз тегүч кыл комуз, чертилбейт, күйгө келбейт чебер колсуз. Оп-оңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй бир окта өнөрү бар айтып болгус. Мына ушул сыяктуу комуз тууралуу кыргыз акын жазуучулары тарабынан не бир түркүн сөздөрдүн гүлдөрү айтылып, жазылып келет. Ал эми колунан көрүү төгүлгөн усталарыбыз табигат тартуулаган жөп-жөнөкөй жыгачты формага келтирип, кубулжута үн беришет. Бул ак калпак кыргыз элинин байыртан берке чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, ак чечек, алмурут, тал, терек, карагай, арча сыяктуу мөмөлүү жана мөмөсүз токой жыгачтарынан чабылат. Комуз чабууга чеберлердин көмүркөйүндө көбүнчө керке, бычак, ийге, үшкү, түрпү, эгөө өңдүү жөнөкөй куралдары болот. Комуз кыргыздын байыркы музыкалык аспабы. Аны ата-бабаларыбыз муундан муунга мурас катары сактап келишкен. Сууга кайнатылып, сары суусу чыйыры чыккан жана ыштатылган жыгач бек да добуштуу да болот. Аспап ар кандай формада чабылып, анын моюну ичкерип кетет. Комуздун жалпы узундугу болжолдо 90 сантиметрдей келет. Комуз башы, тулкусу, чарасы, моюну, капкагы, коткуну, тепкеги, 3 кулагы, анан 3 кылдан турат. Бужум айылынын тургуну Керим ага алдыңкы комуз усталарынан бири. Ал көп жылдык тажрыйбасында 100дөн ашуун комуз жасаган. Анын ар бир жасаган улуттук аспабын Кыргызстандын мыкты комузчулары буйртма менен алып кетишет. Комуз чебери атыккан Керим аганын билдирүүсүндө өрүк жыгачын декабрь айларынын ортосунда кыят. Мында өрүк жыгачы баш тартып, өсүшүн токтотуп турган учуру болот. Чабууга да пайдаланган кезде да ал жыгач жарылып кетпейт. Өрүктү кыйып келгенден кийин бир аз сарыктып кургатып туруп, аны куратканда да мындай жөнү жалтырып койбостон мындай тикесинен коюп туруп, мисалы дубалга сөйүз, ошондой кылып туруп тикесинен коебуз. Ал бир аз сарыгат да. Андан кийин мына койдун көңү, койдун кылына көмөбүз. Мүмкүн болушунча ушу кышы менен жаса жакшы болот да. Мунун астында ошол сомдолгон ошол өрүк бар. Ал ачып көрсөк болот го, Мунун астына көмгөндө баягы жыгачтын керексиз заттар чыгып кетет да. Мисалы мунун составында кичине май болушу мүмкүн, чириген жерлери болот, башка жерлер бар. Ошондон мына өрүк көң күйгөндө, көң түтөйт да кадимгидей. Түтөгөндө ошол бүт унулан алып ташайт да, тазаланып калат да негизи. Мында бар экен, азыр көрөбүз. Бул көмүлгөнүнө сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 4-5 ай болуп калат да. 5 айдын ичинде даяр болуп калат. Бул жакшы касиети ушу көңү көмгөндө жакшы кургайт. Нундуулугу жоголот, анан жарылбай кургайт да. Болбосо өрүк өтө мурт келет дагы, тез эле жарылып кетиши мүмкүн да. Мен эми жыгачтын даяр болушуна карайм. Мындай чоң өрүктөрдү кыйганда, буларды алып барып атайын пилорамалар болот, ленточный. Ошо алып барып өзүнүн размеринде, мисалы же 10, же 8, же 9 сантиметр алып тилдирип,
Анан алып келип анан бул жака көмүп коем да. Бул эми чапса болот экен, даяр болуп калат уже. Түсү өзгөргөн, цвети өзгөргөн. Муну баягындай лак берип же дагы башка нерселер колдонуштун кереги жок. Өзү деле жакшы дүн дагы берет, түсү дагы жакшы чыгат. Эми буга ошол комуздун макетин түшүрөбүз. Макетин чийип алабыз, анан ошол боюнча кайрадан тегиздеп бир сыйра комуздун формасын чыгарабыз. Андан кийин анын ичин оюп баштайбыз. Бул оюлганда азыркы учурда эми техника өнүккөн заманда мындай атайын аспаптарды колдонобуз. Мисалы перфоратор мына. Муну иштесек болот. Муну менен ичин оюп алабыз, кадимкидей мындай болуп туруп. Ойгондон кийин ичин көчүрүп тазалап алабыз. Тазалаганда кадимкидей мына өзүбүз колдонуп жүргөн мындай тешени керки деп коет. Анан мындай өзүм жасап алган дагы башка керкинин бир түрү бар. Ошо менен оюп ичин тазалайм да. Жакшы үн бериш үчүн биринчиден бөрүк жакшы кургаш керек. Жакшы кургаш керек да. Эгер бир аз нымдуулук болсо, комуздун мына моюн жагы ийилип кетиши мүмкүн. Бул жагына же алды жагына. Эгер жакшы кургаган болсо, андан жакшы үн чыгат. Анан жакшы үн чыгыш үчүн капкагы жакшы болуш керек. Андан сырткары ичин ойгондон өзүнүн мындай секреттери болот. Ошолорду колдонуш керек да. Комузду ушул чарасын оюп даярдап алгандан кийин, чаранын өзүнүн өлчөмү бар бул жерден. Ушул жерден бир аз кертип туруп, бул жагын ошо капакка ылайыкташтырып тегиздеп алабыз. Ошол тегиз болгондон кийин анан мен капакты коем. Азыркы учурдагы эле клейлерди колдонобуз, туба деген. Ошол отургузуп даярдагандан кийин, ошол бүткөндөн кийин гана мен бул жагына моюнуна өтөм. Ушул капага ылайыкташтырып, тегизлигине карап туруп анан бул жагына алып келип иштейм. Бул жагы ичкерээк болуп атат, бул жагы жуан болуп атат. Ошонун баарын бирдей кылып тегиздеп теңдейбиз. Ошондой эле баягы стандарт размерди эске алабыз. Же 3 мм, же 4 мм чейин. 2 мм-ден төмөн болгондо анда болбой калат. Себеби капак ийилчек болуп калат биринчиден. Экинчиден тез эле сынып калат, анан үнүнө да таасир этет. Капак коюлуп, моюн тегиздеп, бардыгы жакшы бүткөндөн кийин анан бул жагында кулактын орду болот, 3 кулак. Ошонун өзүнүн өлчөмүнө жараша тегиздеп, тешип даярдайбыз да, анан арт жагын коебуз, бул жагын. Бул жагын оюп болгондон кийин, бул жагынан 3 кылдын ордун тешебиз. Анан бул унун коебуз. Тепкесине өзүнчө. Подставка да бул. Азыркы учурда кылдар негизинен сайзын учурунагыдай болуп табылбай калды, бирок оригинал кылдарды табышка аракет кылабыз. Мен негизинен ушул Ош шаарынан алып келем. Жакшы, менимче үнү жакшы чыгат, ошол кылдар колдонобуз. Андан тышкары синтетикалык жиптер болот, Россиядан келет. Бишкектен ошолорду алып келем. Ошо 2 кылдын түрүн колдоном да. Анан арт жагына иштейм. Бул болсо биздин Баткен областыбыздын символу болуп калган айгүл гүлү. Ушуну дайыма колдонуп жүрөм орнамент катарында. Чеберлер комузга капкакты көрүнгөн эле карагайдан жасай беришпейт. Адырга, кайкыга, белеске, тумшукка, шамалуу жерге өсүп, аягы бойдон кургаган карагайлардан жасашат. Капагынадан көп көңүл бөлүш керек. Капагын азыр бизде Россиядан жабашып тактайлар келип атышат. Алардан эле алып туруп басып койгондо болбойт. Алардын себеби текстурасы башкача. Мында текстурасы майда сызчалар болуп кеткен мында. Ушундай өзүчөлүктөрү бар да. Эгер магазинден алсак, аларда өзөктөр болот.
анча желиндер болот, алар комуздун үнү болот. Бул жыгачтар атайын ошо заказ менен Ысык көл өрөөнөн алдыртам. Болгондон Ысык көлдүн ошол алыскы бийик тоолорунда адам добушу болбаган, шум жок жерде өскөн карагайлардан жакшы добуш берет экен да. Атайын ошол жерлерден алдыртам да. Бул капкага алынган материал бул кадимкиде ошол Ысык көлдүн карагайынан алдыртканбыз. Анан буну ошол комузга отургузардан алдым. Мындай беттерин тегизеп алышыбыз керек. Мындай жерлеринде. Мындай жерлерин. Элдик аспаптын жалпы бетине жогорудагыдай жука тактайдан капкак жасап, моюн чыгарып, тегин тыкан коюп, 3 кулагын жана кылын тагып, кылдыр добуш берүүдө ченебеген чеберчилик зарыл эмеспи? Комуз чабууда өрүк жыгачынын чыйырын чыгаруу үчүн сууга кайнатып эле ары бери чаба салууга түк болбойт. Өрүк комузду чапкандан кийин аны кызартуу үчүн акиташ менен аябай сүртө шыбап, же пактанын майы менен чылпылдата майлап таштаган чеберлер да бар. Мында комуз өз үнүн жоготкону байкалат. Сөңгөктүн бутаксыз болгону да маанилүү. Эски үйдөгү 30 жылдай түркүк болуп турган торсун жыгач чеберлер үчүн өзүнчө эле табылга. Жыгач канчалык жакшы кургаса, чабылганда айныбай, эң башкысы добушу бийик чыгат. Комуз үнүнүн шаңкылдап чыгышы кобулдарынын тегиз оюлушуна, ичи сыртына тегиз жылмаланышына да көп байланышат. Аралап келип турабыз, амжыян багы төшөндү. Айылына той берген, Абдул дебеге сен бидей тандешпам бет. Қалап келіп ырдадым, берки қарегер минген көшөлдү. Абдулдаға сен ырда, менин аты жоқ Нурзамесен. Ала тоосу ак калпагы менен көкөлөп жаткан доордо торгой тил комуздун сапаттуу жасалышына ар бир адам күйөрман. Таамай айтканда муну чечен тилди даана тапкандар азыр жергебизде аз. Анткени комузчунун өзү комуз уста болгон. Аспапты жасоо үчүн өнөрпоздун угуму, добушту ажырата алышы, чаба билиши өзгөчө бааланат. Тоо булбулу Токтогулдан тартып, Карамолдо Розов, Ыбрай Туманов, Чалагыз Ыйманкулов сыяктуулар комузду өзүлөрү гана билип, бирөөлөргө карматпай, кыраан шуңкардай таптап, кол тийгиздирбей асырып жүрүшкөндүктөн алардын комузунун тили буудай куруп турчу. Бул аспап чакан болгон. Ат үстүндө чепкен ичинде колтугуна катып жүрүүгө шартташкан. Мисалы токомдун комузунун узундугу 63 см келип 4 тубан элге шаңшыган. Кеткен соң көрүнбөй кала дежиганың. Комуз өзүнүн формасы менен бирге үнү да жагымдуу, назик келип, адамдын сезимин ойготуп, жүрөгүн кытыгылагандай болот. Башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарктуу келет. Адамды сүйлөткөн тил болсо, комузду сүйлөткөн кыл болот эмеспи? Комузду жакшы чапкан чеберлер мыкты комузчулардын учаар канаты болгон. Усталарыбыздын жыгач касиетин билип, кой-който жасаган комуздарына жан киргизген албетте биздин улуу комузчуларыбыз эмеспи. Комузда кол ойнотуп, көңүл эргиткен күүлөр кылым карытып азыркы күндө да жашап келет. Калк арасында кадырлаган комузчу, күүчү таланттарыбыз аз эмес. Алардын катарын өзгөчө өнөр ээси Бекболот ага толуктайт. Агай бир топ окуучуларга комузчулук, күүчүлүк өнөрдү үйрөтүп, аны менен катар дүйнө элине кыргыз улуттук аспабынын керемет сырын көргөзүп келет. Анан эми комузду алганда мунун ыкмалары өтө татаал. Терип чертүү, шилтеп чертүү, кол ойнотуп чертүү, солкулдатып терип чертүү деп көп ыкмаларга. Анан комуздун башка аспаптардан бул өзгөчөлүгү бир канча күйлөнүштө күйлөнөт. Бир эле мисалы үчүн
скрипка аспабын алып көрсөк, ал бир күйлөнгөн боюнча ошол эле күйлөнүштө баардык чыгарманы аткарат. Биздин комуздун өзгөчөлүгү, мунун татаалдыгы ошондо ар бир күүгө жараша, ырга жараша өзүнүн күйлөнүшү болот. Өзү комузда 18 күйлөнүш бар. Ошонун ичинен биз азыркы мезгилде колдонгонубуз бир 12син колдонобуз. Ошондо ар бир күйлөнгөндө ноталарыбыз башка жактарга жылып кетет. Бошоткондо, чың тартканда. Ошондо бул аспаптын эң татаалдыгы ушунда турат. Анан бул комуз жалгыз гана оондо ойнобой, ошо оонго кошо бир канча үндү өзүнө алып кетет, аккордторду алып кетет. Ошол менен мисалы үчүн дүйнөлдөрү таң калган ошодо комузга. Таң калып, бир эле баягы негизги оондо ойнобой, ошого кошуп, аккордторду кошуп ойноп кетет. Анан дагы дүйнө жүзүн таң калтырган бул кол ойнотуу ыкмасы. Кол ойнотуу ыкмасын менен ойногондо таң калбаган адам калбайт, чындап эле. Мисалы үчүн башка мамлекеттерге чыгып жүрөбүз. Ошо комузду ойноп, кол ойноткон жерде чында баардыгы таң калып, кол чаап ушундай комузга таң калышат. Ата-бабаларыбыздан калган комузду чебер усталарыбыз кылдат менен жасап чыгарган соң, ага кубулжута үн берип, аш тойдо комузчуларыбыз кол ойнотпосо, улуттук музыкалык аспаптын маңызы жок эмеспи? Бирок келечек муунга комуз чертүү чеберчилигин үйрөтүү негизги милдеттеринин бири катары эсептелет. Биз бул күүнү көбү түшүнбөйт экен деп таштап кое турган болсок, анда биздин Кыргызда күүлөрүбүз жок болуп кетет. Күүлөр жок болуп келет. Кийинки муундарыбыз бул күүлөрдү билбей калат. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө балдарды азыркы мезгилде улуттук аспаптарга балдар кызыгуусу жакшы ойногондор. Комузду угуучулар, теги эле күүнү угуучуларыбыздын саны көбөйөт деген жакшы ниет бар да. Ошон үчүн комуз эч качан жок болбосун, кыргыз элин кыргыз экенибизди дайыма билгизип жүрсүн. Келечектеги муундарыбыз ушу комузду өркүндөтүп, дагы өздөрү күүлөрдү чыгарып, комуз бүт өмүр ушул эч качан өчпөсүн деген нерсени айткым келет. Кылымдан кылымга жашап келе жаткан улуттук музыкалык аспабыбызды жасоочу өнөрлүү инсандардан уучубуз кур эмес экен. Ата-бабаларыбыздан калган уузчулук, устачылык таланттар келечек муунга мурас катары кала бермекчи. Көрүнгөлү кыргыз элинин түгөнгүс бай маданиятын, тарыхын чагылдырып, назарыңыздарда көрөнгө көрсөтүүсү жана кызматыңыздарда мен Сүйөйта Кадырбек кызы болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.